Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fiqh al-adiyya wal azkar kitebinен Аллах Таалам жардамымен дагы деле биз ушул башкы беттерде зикир Аллах Тааламды эстөө боюнча анын улуктугун, артыкчылыгын баяндалды. Анын сообу, анын акыбети бул дүйнөдө жана акыретте болгон мөмө жемиштери, бул жашоодо таасири, ибадаттардын баардыгы түпкүн өзөгү бул зикир экени жана ошондой даражасы адамдын көтөрүлө турганы көп түрлүү артыкчылыктарын эскердик. Жана ошондой эле бул Аллах Тааламды эстөө Куранда түрлүү түркүн жол менен келген. Мындай түрлүү түркүн жолдор менен эскерген. Ибн Кайым рахимахулла ошону мындай топтоп Мадарис Саликин деген китебинде 10 түрүн эскерген да. Курандагы Аллах Тааламдын жөнүндө зикирди эстегенде 10 түрүн эскерген. Жалпылап. Кайра эскерген зикирди ошону кенен баяндаганда. Мисалы биринчиси жалпылап айтып, анан байлап айткан. Экинчиси зикирдин карама каршы келген кайдыгерлик унутуп коюудан катуу эскерткен. Мындай чыкканда тыйган. Ушундай абалга кептелип калбагыла, ушундайлардан болуп калбагыла деген тыюу бар. Жана ошондой эле үчүнчүдөн куткарууну эскерген. Кимде ким ушул зикирде жүргөн болсо куткарылат деп, ийгиликке жетет деп. Төртүнчүдөн зикир ээлерин мактаган. Жана аларга болгон кечиримди, бейишти кабарлап, Аллах Тааламды эстеп жүргөн адамдарды мактаган. Бешинчиден ошо кыйроого учурагандар, бактысыз болгондор, алар зикирден оолак болуп, алаксып жашап кеткендер жөнүндө эскерген. Алтынчыдан мындай чыккандай кандай кылсаң ошондой болосуң деген абалды койгон. Кимде ким Аллах Тааламды эстеген болсо, Аллах Таалам дагы жооп берип, аларды эскерет деп. Амалыңа жараша абал. Жетинчиден ал-ихбар би аннаху акбар мин кулли шей. Аллах Тааламды эстөө бул баардык нерседен чоң, баардык нерседен жогору турган нерсе деп кабарлаган. Сегизинчиден ар бир амалдын ачкычы бар, анан анын хатимасы бар. Хатима деген ошол жакшы сойлук амалдын акырында чырайлуу бүтүшү, чырайлуу аякташы. Ошонун акыркы акыбетин дагы зикир менен толуктоого, бүтүрүүгө, аяктоого буйруган. Тогузунчудан Аллах Тааламды эскерген, зикир кылгандарды чыныгы пайда алгандар деп эскерген. Чыныгы Аллах Таалам түшүргөн аяттардан пайда алуучулар деп эскерген. Чыныгы акыл ээлери, акылдарын туура иштеткен адамдар деп эскерген. Себеби белгилүү Аллах Тааламды эстеп жүргөн адам ойго болот, тирүү болот, жандуу болот. Кайдыгерликтен оолак болгондон алар акылдары туура колдонулат. Себеби алар Аллах Тааламды эстеген адам кайдыгерликтен, унутуудан оолак. 10-чудан бүт кандай гана амал болбосун, кандай гана ибадаттын түрү болбосун, ошол ибадаттын руху деп эскерген. Ошонун шериги деп эскерген. Ажырагыс. Качан ушул нерсе ажырап кетсе, анын абалы ушундай болот, денеден чыгып кеткен жандай деп эскерген. Мисалы адамдын денесинен жан чыгып кетсе, пайда жок да болду. Ал адам жашоосу бүттү деген сөз. Ошондой эле кайсыл ибадаттан Аллахты эстөө деген нерсе эри шаркак кошо жүрбөстөн чыгып кеткен болсо, ал ибадат супсак, ал ибадат пайдасыз болуп калат, ихлассыз болуп калат. Ушинтип 10 түрүн Ибн Кайым рахимахулла Мадарис Саликин деген китебинде эскерген. Эми ушуну туугандар бизге пайда. Ушул 10 түрүн жакшылап түшүнүп уга алсак, биринчиси жаңа айттык, мутлак ва мукайят деп жалпы айтып, анан жалпы айткандан кийин кайсыл убакта айтыш керек, кандай кылып айтыш керекти дагы эскерген Куранда. Мисалы, Ахзаб сүрөсүнүн 41-ден 43-аятка чейин Я юхалладина аману зкуруллаха зикран касира. Аллага иман келтиргендер, силер Аллах Тааламды көп эстегиле деди.
жалпылап айтты эми айтып атат. Васаббиху букрата ва асила. Таңдын авалкы авалында, мындайча эртең мененки зикирди айтып атат. Вазкур роббака фи нафсика тадарруа ва хифа. Роббиңди сен эскергенде жалынып, жалбарып, коркуп эскер деп атат. Кайдыгерликте эмес. Көрсөтөр, жалпы Аллах Тааланы эстөөгө буйруду. Анан кандай жолдор менен эскериш керек аны да буйруган. Жалпы анан байлап бир убакытка кандай түстө, кандай абалда айтыш керек экенин да эскерген. Экинчиден, зикир кылбай койгондорду Алла Таалам тыйганда мындай жолго барбагыла деп. Унутуп калгандардан Аллах Тааламга кайдыгер болгондордон болбогула, кош көңүл болгондордон болбогула деп атат. Ушунун карама каршылыгын тыйып атат да. Мисалы, Араф сүрөсү 205-аят: "Ва ла такун минал гафилин". Кайдыгерлерден болбогула дейт. Мындайча зикирсиз Аллах Тааламды эстебей койгондордон болбогула. "Ва ла такуну калладина насуллаха фансахум анфусахум". Ушундайлардан болбогула. Алла Тааламды унутуп калган, Аллах Таалам да аларды унутуп салган. Улайика хумул фасикун. Алар чындыгында фасик дейт. Бул тыйуу. Ал эми үчүнчүсүндө айтты, Алла Таалам эскерди. Кимде ким ушул нерсеге байланган болсо, ал кутулат деп. Кутулат, ийгиликке жетет деген сөз. Муну Жума сүрөсүнүн 10-аятында айтып атат. Вазкуруллаха кафир. Аллах Тааламды көп эстегиле. Лааллакум туфлихун. Кутуласыңар дейт. Но ошондо силер кутуласыңар. Каяктан кутуласыңар? Тозоктон кутулат. Бул дүйнөдөгү бактсыздыктан кутулат. Төртүнчүдөн, зикир ээлерин Алла Таалам мактады. Жана аларга чырайлуу, кооз, жакшы абал жана жакшы жол менен Алла Таалам жазалайт. Ошону эскерди. Ахзаб сүрөсүнүн 35-аятында мусулман эркектер, мусулман аялдар, момун эркектер, момун аялдар деп баарын сыпаттап келип аянда وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Аллах Тааламды көп эстегендерге, Аллах Тааламды көп зикир кылгандарга, зикир кылган аялдарга Аллах Таалам бейишти даярдады, кечиримди даярдады, улуу соопту даярдады деп не деди? Мактап атат. Бара турган жайын эскерип, жана зикир кылган адамдарды Аллах Таалам мактоо сөзү менен эскерген. Бешинчиден, алаксып кеткен бул дүйнөдө. Зикир кылбаган, зикирден улак болгондорду не деген? Кыйроого учурачулар, бактысыз болуучулар деген. Өзүн өзү таштап салгандар, кур калуучулар деп эскерген. Мунафикун сүрөсүндө 9-аят. Я юхалладина аману. Эй Аллага иман келтиргендер, ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикрилла. Аллах Тааламды эстөөдөн, Аллах Тааламды зикир кылуудан балдарыңар, акчаңар, мал мүлкүңөр силерди азгырып койбосун деп. Силерди алаксытып койбосун Аллах Тааламды эстөөдөн. Омай яфал залика фаулаика хумул хасирун. Кимде ким ушундай кыла турган болсо, алар чыныгы кыйроого учурачулар. Алар ошолор бактсыздар деп. Алар ошолор кур калуучулар деп. Көрдүңүздөрбү? Акча же бала чака менен азгырылып кеткендер. Кыскасы, бул дүйнөдө кайсы нерсе сизде Алла Тааламдын жолунан, намаз окуштан, ибадаттарды кылыштан тоскоолдук болуп аткан болсо, бул сизди алаксытып атат. Бул тосуп атат деген сөз. Себеби биз билдик, бул зикир деген, Алла Тааламды эстөө деген, бул Алла Тааламдын китеби Куран. Бул намаз, бул дуа, ар Аллах Таалам буйруган ибадат, бул зикир. Но ошол буйруган буйруктар бар. Кээ жумуш тирликтин айынан деп, кээ дагы бир нерсени себеп кылып, жылдап намазын окубай жүргөндөр бар. Мына ушул Алла Тааламды эстөөдөн тосуп аткан нерселер да. Мына ушул силерди тосуп койбосун, алаксытып койбосун, азгырып койбосун деп Алла Таалам эскерип атат. Алтынчыдан, жаза катар кимде ким Алла Тааламды эскерген болсо, Алла Таалам аны эскерет. Фазкуруни азкурукум вашкурули
Вала такфурун, Бақара сүресі 152 аят. Мен естегіле, мен да сілерді естейін. Мен естегіле, мен сілерді естейін. Маға шүгір қылла, маға қапыршылық қыл бағыла деген. Кимде ким Алла Тағаламды естеген болса, Алла Тағалам аны естейді. Шүгір қылсаңар, жана қапыршылық қыл бағыла деген сөз. Кимде ким Алла Тағаламды естебесе, бұйрығын атқарбаса, ал шүгір қылған жоқ. Жана ошондой эле Алла Тағалам кабарлады, Алла Тағаламды эстөө зикир бул эң чоң нерсе экен. Мындан да чоң нерсе жок ибадатта. Анкабут сүрөсү 205 аят. Утлу ма ухия илейка минал китаби ва акимис сола. Сага түшкөн вахиден кабарды окугун, Куранды деп. Намазыңды тургузгун. Инна солата танханил фахша вал мункар. Чындыгында намаз бузук иштерден, терс иштерден тыят. Вала зикруллахи акбар. Чындыгында Алла Тағаламды эстөө бул улуу нерсе, чоң нерсе деп. Көрдүңүздөрбү? Бизге айтылат, биз биле турган нерсе ушул жер болот. Вала зикруллахи акбар. Чындыгында Алла Тағаламды эстөө бул улуу нерсе, чоң нерсе деди. Жана ошондой эле ар бир солих амалдын акыры зикир менен, Алла Тағаламды эстөө менен бүтүрүүгө буйрулганбыз ушул нерсеге. Кайсыл амалдын аягы чырайлуу ибадатта Аллахты эстөөдө өткөн болсо, ал амалдын кабыл болгондугунан кабар берет. Ал амал жакшы абалда аяктаган экенинен кабар берет, кайдыгерликте эмес. Мисалы, орозондо Алла Таалам айтат, Бакара сүрөсү 185 аят. Вали тукмилул иддата вали тукаббируллах ала ма хадакум валааллакум ташкурун. Фаида qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaikum aw ashadda dhikra. Бул дагы ошо Бакара сөзү. Фаида qadaytum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Бул Ниса сүрөсү 103 аят. Фаида qadaytum salata fantashru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathira. Карасаңыздар, ушул аяттардын бүт аягында Аллах Тааламды улукташыңар үчүн, ажылыкта эри жеңерди бүтүргөндөн кийин, мейли Сафа, Марва, Таваф, андан кийин Алла Тааламды эстегиле деп атат да. Отурсаңар да, турсаңар да, жатсаңар да Алла Тааламды эстегиле. Жумадан кийин айтат, жума намазды окуп жер бетине таркагыла, Аллахтын ырайымын билгиле, жана Алла Тааламды көп эстегиле деп. Ар ибадаттын артында зикирди эстеген. Валихада кана хатиматул хаяти дуnya. Ошол үчүн бул дүйнөнүн акыры дагы зикир менен бүтүүгө. Кимде ким жаны чыгарда ла иляха илlallah десе, кандай артыкчылыктар эскерилген. Вайда кана ахир каламил абд адхалахул жанна. Бейиш уадаланган. Мына белгилүү нерсе, ушунун бүт ибадаттын бардыгы Аллахты эстөө зикир экендигинен кабар берет. Жана ошондой эле Алла Тааламды көп эстеп жүргөндөргө чыныгы Алланын аяттарынан пайдалган жана пайдалана турган адамдар деп эскерген. Чыныгы акыл ээлери деген. Чыныгы өз акылдарын пайдаланып жашаган адамдар деп эскерген. Алимран сүрөсүндө Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин лиулил албаб. Чындыгында асман жерлердин жаратылышында, түндүн кирип келишинде, күндүздүн алмашуусунда акыл ээлери үчүн белгилер бар, аяттар бар деди. Кимдер үчүн десе, аллазина ядкурун Аллах Тааламды эстегендер. Мына ушул адамдар гана түшүнөт бул жер, асман эмнеге жаралган, түн эмнеге алмашып атат, эмнеге күндүз келди, таң атса кечти күткөн, кеч келсе таңды күткөн. Ушул аламдагы куулуп аткан, өзгөрүп аткан нерсени дейт, акыл ээлери гана түшүнөт. Ал акыл ээлери ким десе, Алла Таалам өзү кабарлады. Аллазина ядкурун Аллахты эстеп жүргөн адамдар. Мына ушулар гана кайдыгерликтен оолак болуп, акылын иштеткен, түшүнгөн адамдар. Отурса да, турса да, жамбаштаса дагы, жатса дагы Алла Тааламды эстеп жүргөн адамдар. Ушулар Алланын аяттарынан, белгилеринен, аламда куулуштардан пайда алуучулар. Бүт ибадаттардын менен шериктеш болгон, калып калбаган, ансыз ибадат болбогон нерсе экен бул зикир. Ошол керек болсо ибадаттын жаны экен бул. Руху экен. Ошон үчүн не деди Алла Таалам Тоха сүрөсүнүн 14-аятында? Ва акимус солата ли зикри. Сен намаз окугун мени эстеш үчүн деген.
Көрдүңүз, намазындагы түзүлүшү, намазындагы туруш эмне экен? Максаты Аллах Тааланы эстөө. Орозо да ошол, ажылык да ошол, ажылыктагы эрежелер де ошол. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде айткан: "Иннама жуила тавафу бил бейти вас-са'i байна сафа вал марва ва рамил жимар ли икамати зикрилlah" деп. Чындыгында Кабаны дагы таваф кылуу 7 жолу, Сафа менен Марвада 7 жолу жана базуу, жана таш ыргытуу, ушунун баардыгы Алла Тааланы эстөө үчүн коюлган нерселер дейт. Керек болсо Алла жолунда жихадка чыкканды дагы, душмандар менен күрөшкөндү дагы эскерген, зикир силерди коштосун деп. Анфал сүрөсү 45-аят: "Эй иман келтиргендер, идала кыйтум фиатан", силер бир топко туш болсоңор, фасбуту, бекем болгула. Вадкуруллаха, Аллах Тааланы көп эстегиле. Лааллакум туфлихун, ошондо силер ийгиликке жетесиңер деген. Мына ушул 10 түрүнүн баардыгы кандай жолу менен келгенин көрдүңүздөр. Мына ушул 10 түрү менен Куранда келген. Ар бир эскерилген нерсеге Курандан мисалдар менен берди. Болбосо мындай аяттар көп түрлүү түркү менен келген. Ага жетиш жеңил эле, алхамдулилlah, түшүнүктүү эле бар. Ким Алланын аяттарын тадаббур кылып, акылын иштетип, бир аз маанисин түшүнсө жеткиликтүү. Чындыгында карасак, Курандагы баардык аяттар карасаң Аллах Тааланы эскерген нерсе. Бүттүгү зикир болуп саналат. Аллах Тааланы эстөө бул бүт нерсе ушу Курандын өзөгүндө. Курандагы руху, акыйкаты, негизги максаты ушу. Курандагы бүт нерсе негиз, чыныгы зикир бул Куран. Ошон үчүн байкасаңыздар, Курандын өзүн зикирдеп келген аяттар да көп келген. Китабун анзална илейка мубаракун. Бул китепти чүрдүк берекелүү кылып силерге дейт. Аяттарын акыл калчап ой жүгүртүшүңөр үчүн. Валиятадаккару улул албаб. Акыл ээлери эстеш үчүн деп. Инна фи залика ладикро. Ал Куранда эскертүү бар дейт. Ким үчүн десе, лиман кана лаху колбун. Кимдин жүрөгү бар болсо. Көрдүңүздөр, кайдыгерликте болбой жүрөгүн иштете алган адамга. Ау алкосама ва хува шахид. Ал күбөлүк болуп өккө өтүп угуккан, кулак төшөгөн адам үчүн Куранда эскертүү бар дейт. Кулак төшөбөсө, жүрөгү кайдыгерликке кирип кеткен болсо, ал кантип пайдаланат Куранда аяттар? Уга да албайт, түшүнө да албайт, көңүл бура да албайт. Исра сүрөсүндө Инна хадал Кур'ана яхди лиллати хия аквам. Чындыгында бул Куран туура жолго багыттайт. Ва юбашширул муъминин алладин я'малуна солихат анна лахум ажран кабира. Жана момундарды сүйүнчүлөйт. Солих амалдар жасап жүргөн адамдар сүйүнчүлөйт, аларга улуу чоң сооп бар деп. Фадаккир бил Кур'ани ма яхафу ваид. Эй Мухаммад, сен эскерткин Куран менен ошол кыямат күндөн корккон адамдар үчүн дейт. Коркпогон адамга Куран менен эскертип коркута албайсың, ойгото албайсың. Кимдерди эскерт дейт? Корккондор үчүн дейт. А корккон адам ким? Корккон адам бул ойгоо адам. Корккон адам ким? Бул акылын иштеткен адам. Акыбетин ойлогон адам, келечегин ойлогон адам, бара турган жайына кам көргөн адам. Мына ошондой адамдарга Куран пайда берет. 45-аят Коф сүрөсү. Кайдыгер адам айткан эмес, жүрөгү ачкан, кулак төшөгөн, корккон, акыретине кам көргөн адамдар айтып атат. Ва хада зикру мубарак анзалнаху афа антум лаху мункирун. Анбия сүрөсү 50-аят. Мына бул зикирди Куранда айтып атат, зикир деп. Бул эскерүү үчүн биз түшүрдүк, берекелүү кылып дейт. Эми силер муну четке кагасыңарбы деп. Кантип ушуну жонуңарга артыңарга чытап коесуңар? Маани бербей, унутуп калып, кайдыгерликте жүрүп түшүнбөй. Афа антум лаху мункирун. Аллах Таала ушуну кайрылып атат. Эми ушуну силер четке кагасыңарбы дейт. Мындай чыккан унутуп коесуңарбы, таштап саласыңарбы? Ванзална илейка зикра итубаййина линнас. Бул зикирди сага түшүрдүк, адамдарга баяндап беришиң үчүн дейт, эй Мухаммад. Аларга түшүргөн нерсени баяндап беришиң үчүн. Вала аллахум ятафаккарун. Алар балким ойлонор, фикир кылар, акылын иштетер дейт. Залика натлуху алейка минал аяти. Бул Курандагы аяттарды силерге окуп беребиз. Ал жерде данышман улуу зикирлер бар.
ескерүүлер бар деп ескерген. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафидун. Чындыгында бул зикирди биз чүрдүк, аны биз өзү сактайбыз дейт. Куранда айтып атат. Хижр сөз 9-аят. Сот сүрөсү вал Кур'ани ди зикр деген. Куран бул эскертүүчү. Эскерүүчүнүн ээси деп эскерип атат. Инна лазина кафару би зикри ламма жаахум ва иннаху лакитабун азиз. Аллахка капыр болгон адамдар дейт. Булар аларга зикир келгенде таштап салгандар, кабыл кылбагандар капыр болду деп атат. Ла я'тихил батил мин байна едейхи ва ла мин халфи. Бул Куранда алдынан да артынан да эч кандай жалган келбейт. Бул даанышман заттан түшкөн Куран деп. Суфиян Сауринин сөзү айтат: биз угуп келгенбиз. Куранды окуу бул эң мыкты зикир деген. Алла Тааламды эстөөнүн эң жакшы жолу Куран окуу деп атат. Эгерде ошол окуган нерсени амал кылса дейт. Кимде ким Куран менен жашайм, Алла Тааламды эстеп, зикир кылып жашайм деген бул Курандагы келген буйруктарды аткарган адам. Бул Аллах Тааламды эстеп, зикир кылып жүргөн адам. Анан жанагы кээ бир суфилерде адашкандарды болуп бийлеп, анан мен зикир кылып атам деп узун тесмени моюна байлап, анан жанагы сүннөттө Куранда келбеген нерселерди санап алып 99 000 жол, 70 000 жолдоп, намазы жок, же арам нерсени тыйылбаган, же буйруктарды аткарбаган, андай зикир айтылган жок. Чыныгы зикир Алланын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып жүргөн адам, бул Аллах Тааламды эстеп жүргөн адам. Куранды окуп жүргөн адам. Мына бу жерде айтып карасаңыздар, улуу табиин, алым адам. Куранды окуу бул эң мыкты зикир дейт. Эгерде ошо амал кылса дейт. Окуган нерсең амал кылып жүргөн болсоң, намазың бар, буйруктарды аткарасың, тыйгандардан колуң тыйыласың. Алхамдулилlah, адам жакшылыкта жүргөн болот. Аллах Таалам баарыбызды ойгоо жүрөктөн, акыл ээлеринен, акылдарын иштеткендерден, Аллах Тааламды көп эстегендерден, жашоосунан туура пайдалангандардан кылсын. Кайдыгерликтен унутуп калгандардан, зыянга, кыйроого учурагандардан оолак кылсын. Субханакаллахумма бихамдик. Саллаллаху таала аля хайр халки ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Субханаллахи ва бихамдиhi, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.